Suzak rayonu Barpı ayılı Taymıra sport kompleksi. Mingdеген sporçulardı tarbiyalagan belgili sport borboru. Bugün Taymıra sport kompleksi tuuralı kenenirek malumat berүүnü tuura gördük. Barpıdağı gimnaziya mektebi. Mingden aşuun okuucu bilim alıp tarbiyalanıp жатқан mekeme. Bul jerdegi maanay daima uşunday. Bilim aluuda da, dine tarbiyasынан da, madaniyat jagынан da rayondogу, өлködөгү алдыңгы bilim uyalarынан. Omat menen Aytmırza 8-ci klassda okuşat. Bilimge bolgon umtulusu, özün alıp жүрүүsü, başka okuucularga karaganda alda kança jakşı ekenin mugalimler aytışat. Omat Taymıra sport kompleksinde boks menen maşıgat. Aytmırza bolso erkin күрөш menen maşıgıp, ekөө teң ийгиликтерди багындырып келишет. Bul kızdın atı Guliza. 4-cü klassın okuucusu. Taymıra sport kompleksinde erecesiz er uruş menen maşıgat. Mugalimi Guliza tuuralı jalan gana maktoo sözlerini aytat. Şu bizdin mekteптин жанына биздин инибиз камчы ташыйып ушул спорт комплексин салгандан кийин Барпыда бир канча ийгиликтер жана өзгөрүүлөр болду. Бул деген жаш өспүрүмдөрдү көчөдө жүрүүдөн же болсо ошол бекерчиликтен андан кийин жаман жолго басуудан сактап калат. Ушул бизге спорт комплексинин ачылганы өтө пайда келтирди. 2012 жылдан баштап туруп биздин мектептин окуучулары дээрлик спорт залга тартылды. Ал жерде секцияларга мындай сырттан карап байкаганымда алардын жүрүм туруму, окко болгон өздөштүрүүсү жөнөкөй окуучулардан айырмаланат. Бул деген спорт менен машыккан окуучу ден соолугу чың болот. Келечекте турмуш тиричиликке да өзүнчө тың болот. Демек спорт бул жашоонун бир бөлүгү деп койсок болот да. Üç kahramanımыздың тең сабактары аяктады. Bir залда машыккан бул жаш спортчулар bir туугандай болуп калышкан. Эми үйлөрүнө барып, үй жумуштарын аткарып, анан машыгууга жөнөшөт.
Азыр жумуштарымды бүтүрүп коюп залга барам. Экинчи класстан баштап катышат, залга барат. Тамира спорт клубтан ошо катышат. Ondan bir 2-3 yıldan beri az sargan barat. Yürüyüş turuşu жақсы. Okudan gelip mazardan kulu anan zalga da barat. Спорттук машыгуулар башталганча Таймыра спорт комплекси тууралуу маалымат берели. 2000-жылдары ушул залды ачып берген. Бул бизде ушу өзүбүздүн агабыз Камчы Кыдыршаевич, биз Камчы агабыз ушу залды ачкан ушу балдарга деп. Өзү бүт ремонттоо берген, бир 4 комната болот эле, бир комнатасында ринг, бир комнатасында мешочный зал, бир комнатасында тренировочный зал, бир комнатасында раздевалка эле. Азыр эми булар мына өзүңөр көрүп атасыңар, карабыз калды эми ушундай бирөөлөрдүн карамагында өтүп калган да. Кудайга шүгүр азыр эми бул заманбап ушу республикада 2 болсо 2-нин 1 кылып бир чоң зал бир зал эле эмес, спорт комплекс куруп берген. Ушул жерде эле кылып, ушул жерде эле машыгып, мына биринчи бүтүрүүчүлөр биз болуп калдык. Ушул жерден балдар Азия чемпионатына, дүйнөлүк чемпионаттарга, алысы ушу Америкага, Китайга, Вьетнамдарга чейин ушу жерде барып келген, бар месталарды алып келген. Азыр эми Кудайга шүгүр балдарга шарт өтө жакшы. Мындай чоң заңыраган спорт комплекстерди салып берди биздин агабыз. Болсо ушага кирип көрөлү. Бүтүбүз билебиз, Таймырас спорт клубу деп айтылат. Бул жерде клуб же болсо зал эмес, бул спорт комплекс болуп калды азыр. Бул жерде 5-6 спорттун түрү бар. Азыр ушул мына залды жаңылап, Кудайга шүгүр шарт түзүп берген, ушундай эмелерге, агаларыбызга, ушул жерде кылган балдарга бүтүнө рахматыбызды айтабыз. Азыр бокс бар, бизде биринчи спорттун түрү болуп калды. Күрөш бар, эркин күрөш. Анан ММА бар, эрежес эр уруш деген, карате бар, и волейбол бар. Мына бул жак душ. 4 кабиналы душ. Машыгуудан чыккандан кийин жуунуп, таранып, анан ысык суу, музак суу бүт бар. Анан тазаланып анан үйлөрүнө кетишет да. Спорт комплексин белгилүү саясатчы, Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев түптөп бардык финансылык колдоо жагын ишке ашырып келет. Башында болгон максат ушундай болгон, ушул жерде айыл жерине, ушу Барып айылында бир чоң бир спорттук мекеме болсо, ошол жерден балдарыбыз спортко бир кызыгып, жакшы бир элге таанылган спортсмендер чыкса деген чоң максат койгонбуз да. Себеби дегенде биздин Барып айылыбыз Жалал Абад шаарына жакын болгону менен, чын айтканда спорттук мекеме эч качан болгон эмес. Балдарды спортко тартуу такыр болгон эмес да. Балдар спортко такыр болгон эмес. Анча-мынча гана балдарыбыз ушу шаарга келип бир мындай машыгып кетпесе, бирок алар деле толук спорттук көрсөткүчтөргө жетише алган эмес да. Анан кийин ошол биз спорт клубду ачып, ошол жерде башында шаардан Сабиров Садык Давудович ошол спорт клубтун башкы тренери болуп барып, өзү Садык Давудович бул мамлекетибизге эмгеги сиңген тренер да, эмгеги сиңген тренер. Анан өзү ошол киши өзүнүн ушул
менен макулдассам, мейли мен жардам берейин деп ошол киши баштап ачып берди. Эми ошол маалда кичинекей болуп баштап машыккан балдар бүгүнкү күндө бардыгы мына 25 жылдын тегерегинде чоң үй бүлөлүү болуп калышты, бала чакалуу болуп калышты. Ошол жылдан бери, ошо 25 жылдан бери спорт клубтан миңдеген балдар өттү. Азыркы күндө барпы жергеси бир эле Жалал Абадта эмес, бүткүл Кыргызстанда спорт боюнча чоң жетишкендиктерге жетишип атат. Кыргызстанда Таймураз спорттук клубунун өзүнүн жетишкен спорттук чоң жетишкендиктери бар. Булар Кыргызстандын ичинде эмес, дүйнөлүк чемпионаттарга барып катышып келип атат, Азия чемпионаттарына барып катышып келип атат, дүйнөнүн 4 бурчуна барып атат. Ошо айылдан чыккан жөнөкөй балдарыбыз, жөнөкөй эле үй бүлөнүн балдары кайсы дүйнөнүн 4 бурчуна барып көптөгөн ийгиликтерге жетишип келип атат. Демек, ошол биздин алдыга койгон чоң максаттарыбызга биз жеттик деп эсептеймин. Андан сырткары мына жакынкы эле күнү биздин эң бир чоң сыймыгыбыз, мактанычыбыз болуп калды. Бул мамлекетибиздин тарыхында, Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет 18 жаштагы жаштар арасында Азия чемпиону биздин Барпыдан чыкты. Бул Бишкектен чыккан жок, Оштон, же Жалал Абадтан, же Токмоктон, же мындай бир чоң шаарлардан эмес, именно Барпы айылынан чыгып атат. Ушундай даражага жеткирген мени Сагынбаев Улан агайыма, ата-энеме, бир туугандарыма, дос шарыларыма, тааныштарыма, ушундай бизге залды куруп берген Ташиев Камчыбек Кыдыршайч агабызга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ашу Жалал Абад облусты тема командасыны главный поставщик болот. Эмне дегенде Таймуразды балдары болбосо Жалалбадский команда эч качан биринчи орунду ала албайт Кыргызстанда. Ошон үчүн мен иштегенде азыр менин шагирттерим иштеп атышты. Улан Сагынбаевди, Мирлан Сагынбаевдер иштейт, Исаев Бекзаттер. Ашылар сейчас мындай школаны андай болуп сактап калды, Кудайым берсе. Таймуразды командасы облуста эң күчлүү команда бүгүнкү. Кыргызстандан Таймуразды жаман уважать кылат да. Эмне дегенде көп сборный командада Таймураздан балдар чыгат да. Азырам Таймураз биринчи орунда. Себеби ошол биздин башынан койгон максатыбыз так, анык, жана мындай бир илгериликтүү максат болгон да. Бул максатты биз ички дүйнөбүздөн койгонбуз, ички дүйнөбүз тазалыгынан койгонбуз. Бул максатты ушу чындап гана элге, журтка кызмат кылса экен деген чоң максатты койгонбуз.
Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, спортсмен деген бул ким? Спортсмен деген бул күчү толгон, акылы толгон, кандай болсо дагы жумушту аткара ала турган, ушундай бир кыйын адам болуп калат да. Анан ал ушул кыйын адамдарды көптөгөн максаты жаман, ою жаман, мындай бир тескери жака бурулган, жеке өзү үчүн гана кызмат кылдыра турган, же болбосо өзүнү гана ойлогон, кээ бир акчалуу, пулдуу, же болбосо бир мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген адамдар аларды өзүнө пайдаланып коюшу мүмкүн да, пайдаланып коюшу мүмкүн. Ошондуктан биздин максатыбыз, биздин эң башкы максатыбыз ушул эли жерибизди, мамлекетибизди даңктаса экен деген максатты койдук эле да. Ошол максатка жеттик. Кудайга шүгүр, ошол жерде чыккан миңдеген спортсмендердин арасынан бир дагы балабыз бүгүнкү күнгө чейин ушундай бир жаман кырсыкка кабылган жок. Жаман адамдар менен жүрүп кеткен жок. Жаман бир топторго кошулуп, криминалдык топторго кошулган жок. Эч бир бандиттик, мафиялык бир маселелерди козгогон жок. Бардыгы спорт менен гана болуп, ак ниетте спорт менен машыгышып, жеткен жерине чейин жетишип, күчтүү, алдуу күчтүү болушуп, өзүнүн үй бүлөсүнө, ата-энесине, туулган жерине, мамлекетине кызмат кылууга чоң мүмкүнчүлүк алышты да. Ушул менин башкы максатым болгон. Мен ойлоймун, ушул максатыма кайсыл бир деңгээлде жеттим деп эсептеймин жана ошого сыймыктанам. Таймурак спорт комплексинде буга чейин миңдеген спортчулар чыккан болсо, бүгүн дагы ар кандай жаш курактагы спортчулар машыгып келет. Омат, Айтмырза жана Гулиза да машыгууга келишти. Бүгүн план боюнча машыгуу массалык чуркоодон башталат. Сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын, ата журтту унутпагын, жалгызын Таймурастын жигити бол Таймурастын, Таймурастын жигити бол Таймурастын. Эрежени сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын, ата журтту унутпагын, жалгызын Таймурастын жигити бол Таймурастын, Таймурастын жигити бол Таймурастын. Айкөл келетирин кичинде күчтенеген мушкерле, айкөл болуш үчүн досум бүттенеге күч керек. Булчуңдардын орулганы, максаттын орундалганы, колдон келсе келечекте биринчи орундан алдым. Заман баттыр болуп сен коргот алсыздардын баарын, машыгып күчкө толуп сен алсыздар менен калбагын. Булыр менен беребиз биз Таймурастыкка багып, шашылбастан оягып, атандашты сен багып. Эрежени сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын, ата журтту унутпагын, жалгызын Таймурастын жигити бол Таймурастын, Таймурастын жигити бол Таймурастын. Мушкерлердин арасынан биринчиге аттанган, Таймурастын жигиттери жеринен канаттанган, Таймурастын жигиттери элинен канаттанган. Чыгандыгын көрүп калып түшүрдүк барактарга, дүйнөгө жол айылдан эл жайылган. Толуктоого булгаттарды досум сен да дайындан. Эл сак, дем сак, жер сак. Сен дагы биз менен болуп спорт менен сен жеңиш. Эрежени сактай билгин сакта бек болуп намызды унутпагын, ата журтту унутпагын, жалгызын Таймурастын жигити бол Таймурастын, Таймурастын жигити бол Таймурастын. Во все четыре стороны, чей-то прицел. Воин Таймураса бывает великодушным, но все же
понимают, что для победы нужен упорный труд на все 100%. Эрежени сактай, билгин сакта, бек болуп намызды унутпагын, ата журтту унутпагынын жалгызын Таймурастын жигити бол, Таймурастын Таймурастын жигити бол, Таймурастын. Erejesiz er uruş menen maşıkkan baldarga özünчө атайын шарттар каралган. Адистешкен машыктыруучу жаш спортчуларга туура тарбия берүүгө аракет кылып келет. Құдай бұйырса шыршам қадай. Күшті болып шыршам қадай. Мен Қырғызстан байрағын көтеремін. Таймураз алға, күшті боламын. Мен Қырғызстанмен елен көтеріп жүретемін. Қашып чемпион боламын. Бұл спорттың түрі азыркы учурда аябай эле бир популярный деп айтсак болот. Өтө эле бир өнүгүп аткан спорттун түрү болуп калды. Бул спортко кызыгуу аябай кандай көп жаш балдардын арасында. Ошого азыркы учурда аябай кандай эле балдар жакшы, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Чемпионат мираларга катышып келди, балдар утуп беришти. Профессионал турнирлерге чыгып утуп атышат. Негизинен аябай кандай эле 2017 жылы Москва шаарында Президент спорт клуб жылдын мыкты спорт клубу болуп таанылды. Жыйынтыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Алдыда бул эми башталышы деп койсок болот. Алдыда Кудай буйрса пландарыбыз чоң. Биздин залдан дагы ушул айылдан дагы УФС'ге барып, ошол жактын чемпиону болот деген үмүттөбүз. Ошол биздин цел ошол азыркы учурда. Аракетибиз ошол. Мен Таймураз клубунда эсим тааныгандан бери чыга кылам. 26 килограммдан баштап бокс менен биринчи чыга баштагам. Кийин Москвада жүрүп, Москвада да ачылган Таймураз клуб. Ошол жактан бой бес правилга кызыгып бардыгыз. 2012 жылдан бери бой бес правилга катышып, ошо ийгиликтер жаратып келатабыз. Мен 6 жылдан бeri залды кылам, калтырбай кылам. Анткени мага ММА өтө жагат. Анткени мен ММА менен башка мамлекеттерге барып, Кыргызстан желегин көтөргүм келет. Boks bölümünde de aktivdүү maşıgуулар kullanıldı. Келечекте дүйнөнү өткөн Нурайдын агабызга окшогон Кыргызстан желегин желбиреткен балдардан болгум келет. Тура, дай, тура, тез. Yerде ураган, içine ураган, başla.
Кудай буюрса шарттар жакшы, мына залдарды көрүп атасыңар. Эки комплексибиз бар. Бул зал өзү волейбольный зал, наракта ММА, барба, бул жакта карате дагы өтөт, бокс, волейбол да ойнолот бул жердечи. Анан кээде ушул наркы залга дагы киребиз, ММАнын залына. Залдарды алмаштырып турабыз. Мында стадионубуз бар. Балдар футбол ойношот. Кросско чыкканда стадионго чыгабыз, бияка чуркайбыз. Ушул шарттар. Күрөшчүлөр да боксчулардан кем калбаган шартта машыгууларды өткөрүшөт. Келечекте кыргыз желегин бийик көтөрө турган балбандар өсүп тарбияланууда. Ай сайын турнирлерге чыгабыз. Ай сайын барып турнирлер бар, күрөшөт. Балдар жакшы результаттар көрсөтөт, жакшы. Балдар өсүп келет, чемпиондор чыгып атат. Мындан да чыгат балдар, чемпион балдар. Мен экинчи класс менен зал кылам. Кудай кааласа чемпион болуп келет. Чемпион Кыргызстан утуп, Азия мирлерге барып келет. Кыргызстан желегин желбиретип, башка мамлекеттерге таанытып. Бул Таймурас клубу азыр Москвада и Иркутскеде. Биз өзүбүздүн ушул жерден чыккан балдар ошол жакта залдын ачышып, Таймурас деп ошол жакта машыктырып атышат. Всё, лёгкий бег кеттик. Тамаша. Азыр Таймурас Иркутскийде официальный болуп, 1 ай болду, официальный болуп ачылган. Иркутскийде городду бир 3 балабыз болупту, Кудай кааласа. Бир балабыз областта 2-нчи месттен алып келдик экен. 16-нчы февралда болуп өткөн турнирде. Кудай кааласа, ушу Таймурасты мурун Кыргызстан, Азия тааный турган болсо, эми бүткүл Россия, Европа, мирге таанытам деген үмүтүм бар. Спортклуб! Таймурас! 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 Барбы жергесинен боксчулар, күрөшчүлөр же эрежесиз эр уруш чеберлери гана даярдалып калбастан, футбол боюнча да тарыхый ийгилик жаратылды.
мына менин кичинекей уулум Эмирхан. Эмирхан бүгүнкү күндө 14 жашта. 14 жашта ошо Кыргызстандын мына Кыргызстандын тарыхында Италияга барып, ошо италиялык футбол клуб менен келишим түзүп, ошол жерде окуп аткан, академияда окуп аткан жападан жалгыз азырынча ошо биринчи кыргыз болду да. Биринчи кыргыз. Кыргыздар ошо Италияга футбол боюнча эми барып турабыз да. Эми барып турабыз. Бирок ошол эле мезгилде балдарга туура багыт берсең баягы жакшы өсөт деп атпаймынбы? Бүгүнкү күндө Эмирхан ошо Италиянын Перуджа шаарында, Римден 2 саат автобус менен жүрө турган жер. Ошол жерде атактуу футбол легендасы, дүйнөлүк футбол легендасы Пауло Россинин өзүнүн жеке академиясы бар. Пауло Росси деп аталат. Ошол академияда мына быйыл уже 2-чи жыл тарбияланып атат. Тарбияланып атат. Кудай буйрса, ал жерде биздин контрагыбыз 4 жыл. 4 жылдын ичинде Эмирхан 18ге чыгат. Ошол маалда академияны бүтөт. Андан кийин ошол Европа клубтарында бир жакшы ойноп калат го деген үмүтүбүз, оюбуз бар. Себеби дегенде уже быйыл ал баланын футболго болгон шыгы, мүмкүнчүлүгү, мындай өзүнүн спорттук данныйлары туура келе баштады да. Себеби дегенде 14 жашында уже азыр 184 сантиметр болду. 184 сантиметр болду бою. Веси болсо 77 килограмм болду. Бул 14 жаштагы бала үчүн мындай өтө зор ийгилик да, зор ийгилик. Анан өзү дагы амплуасы защитник. Защитада ойнойт. Азыр ошол Пауло Росси клубунун бул 14 жаштагылар эмес, 16-17 жаштагылар менен азыр ойнойт. Ошол 16-17 жаштагы балдардын арасында негизги составка чыгып, ошол жерде негизги ролдорду ойноп атат да. Барып көрүп биринчи Италияны тренировка кылып кичине чалып калдым. Тренировкасы башкача, өзү балдар башкача, тренерлер күчтүү. Футболисттерден 75 адам жашайт ошол жерде. Ар кандай өлкөдөн. Менен жашагандар бар. Менен жашагандар Украинадан, анан Болгария 4 жыл окуйм. 4 жылдан кийин Италияда командага кирем. Дагы окуйм ошол жакта. Италиянын командасында. Бияка бирок тренерлерди алып келиш керек. Ар жактан, Европадан, Россиядан. Ошондо жакшы футболисттер чыгат деп ойлойм. Эми бунун Кудай кааласа жемишин, ийгилигин биздин мамлекетибиз, биздин элибиз, биздин ушул бүт коомубуз bir 2-3 жылдан кийин көрүп калат го деген ойдомун. Кудай кааласа, Кудай буйрса, мындан ары дагы ушул туура тарбиялап, туура багытты бере турган болсок, Эмирханыбыз ушул Европадагы чоң бир клубтарда ойноп калган кыргыз улутундагы жигиттер болсо экен деген оюм бар да. Себеби мунун артынан бул жалгыз эле эмес, мунун артынан башка балдар дагы уже бара баштайт. Бул ошол жерде ойноп калса, ошол жерде азыр мына 2-чи жыл окуп атат. Азыр уже айта баштады. Ошо кыргыз балдардан бул жака алып келсек болот экен, кыргыз балдардан көбөйтсөк болот экен деп өзү дагы айта баштады да. Себеби мен ушу балдарымды кичинекейинен эле, жашынан эле ушу мекенчилдикке, мекенди сүйүүгө, мамлекетти сүйүүгө, өз улутун сүйүүгө үйрөтүп келе жатам да. Ошондуктан ал дагы ойлойт да, ошол кыргыздар көбүрөөк болсо экен, кыргыздар ушул Европада ойногон кыргыздар көбүрөөк болсо экен деп ушундай максат кылат да, мага ар дайым айтып турат да ошонучу. Ошондуктан Кудай кааласа мен дагы ушул оюмда жүрөт. Кайсыл бир балдарды, жакшы таланттарды апарып ошол жака окутса экен деген оюм бар. Таймыра спорт комплексин куруу менен аймактагы жаштар арасынан күчтүү спортчуларды өстүрүп чыгаруунун артында чоң эмгек жатат.
Камчыбек Ташиев спортту колдоо үчүн эң алгач спортту сүйүү керектигин айтат. Кудайга шүгүр, мен дагы өз убагында ошол спорт менен машыгып, түрдүү спорттор менен машыгып келдик. Ачыгын айтыш керек, биз кичинекей маалыбызда бизге мындай шарттар түзүлгөн эмес болчу. Бизде андай шарттар жок эле, биз айылда өстүп, эч кандай спорт клуб жок, эч кандай спорттук секциялар жок, эч кандай бир тренер дегенди биз көргөн эмеспиз жаш маалыбызда. Бирок бир аз чоңойгондон кийин спортко аралашып калдык. Мына Россияда окуп калдым мен. Оштогу Терешков атындагы мектеп-интернатты бүттүм. Ошол жерде анан кийин Россияда окуп калдык. Ошол жактарда спортко аралашып, спорттук чоң мындай бир мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо бир дүйнөлүк деңгээлдеги чоң результаттарга, жыйынтыктарга жетпесек дагы, спорттун мен үчүн берген дүйнөсү чоң. Спортту мен сүйөм, спортту мен машыгам, машыгып келген. Мындан кийин дагы өзүмдүн балдарымды дагы, ушу жакындарымды дагы, ошо тегеле жаштардын баардыгын ушу спорт менен машыкса экен. Спорт менен машыккан балдардын ушул бир мамлекетине бир пайдасы тийип, мамлекетин даңазаласа экен деген чоң үмүтүм бар да. Эми бул мен бир нерсени айтып кетейин. Спорттун мага тийгизген чоң пайда таасирлеринин бири, мына мен азыр саясатчы катары мына айта аламын. 1997 жылы ошол биринчи жолу депутаттыкка койгонмун мен. Бирок ошондо мен депутаттыкка өтпөй калып, жогорку кеңеш депутаты, анда бир шайлоо округунан болчу да. Өтпөй калып, анан ошол спорт клубду колдоп, ошол балдарды колдоп жүрүп, 2000 жылы коюп, 2000 жылы дагы ушундай бир чоң чиновниктердин акыйкатсыздыгынын негизинде анда да өтпөй калып, анан 2005 жылы гана депутат болуп шайлангамда, 3-чү иретте. Ошондо мага ушул айылыбыздагы спортсмендер укмуш көп жардам берген. Өзүмдүн колуман өскөн эле кичинекей балдар, мына кичинекей эле балдар, аларды эч ким бир агитатор деле кылбайсың, аларды эч ким бир акча деле төлөбөйсүң, аларга эч ким бир суранбайт деле. Бирок ошол балдар, спортсмен балдар, ошол маалда клубда бир 200дөй бала машыгат эле. Ошолор ар бир үйлөргө кирип, ар бир үйлөрдөн суранып, ата-энелеринен суранып, мугалимдеринен суранып, өзүнүн окуучу балдарынан суранып, ушул биздин агайыбызды депутат кылып шайлап бергилечи. Ушул агайыбыз Кудай буйрса депутат болуп шайланса, элге, журтка ушу кызмат кылат, бизге кызмат кылат деп ошондон кичинекейинен түшүнүшүп, чуркап жүрүп, ошолор мени 2005 жылы депутат кылышкан да. Мен ойлоймун, Кудай буйрса ошондо ошол кичинекей спортсмендерибиздин аруу тилектерин, максаттарын саясатта дагы кайсы бир деңгээлде актадым го деген ойдомун. Себеби дегенде ошондон бери бир нече жолу жогорку кеңеш депутаты болуп шайландым, министр болуп иштедим, мамлекеттик чоң ар түрдүү жооптуу кызматтарда иштедим. Кудайга шүгүр, эли журтумду уят кылбастан ушу мамлекетибиздин өсүшүбүзгө кайсыл бир деңгээлде салымымды коштум деп эсептеймин да. Бул да болсо бизге ошол спорттун бир пайдасы, спорттун бизге болгон таза спорттун таза жүрөгү деп эсептейм. Ал эми спортту аймакта жогорку деңгээлде өнүктүрүүгө жетишкен Камчыбек мырза Кыргызстандын спорт тармагын өнүктүрүү багыты боюнча пикирин мындайча билдирди. Мамлекеттик деңгээлдеги спортту көтөрүү бүгүнкү күндө өтө актуалдуу проблема болуп калды да. Ошол экономиканы көтөрүү менен бирге эле, маданиятты көтөрүү менен бирге эле, мамлекеттеги турмуш тиричиликтин деңгээлин көтөрүү менен бирге эле спортту көтөрүү өзүнчө бир чоң мындай бир тармак болуп калды да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына азыркы жаңы мындай эмени алып атканда, мындай современность деп, бүгүнкү күндө современность алып атканда, дүйнөдө спорт бул өтө чоң деңгээлге чыкты. Жана чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтө баштады. Демек ошолорго конкуренция болуп, ошолордун деңгээлинде, ошо дүйнөлүк спортсмендердин деңгээлинде биздин балдарыбыз ошолорго тең ата болуп чыгыш үчүн мамлекет сөзсүз түрдө колдош керек да. Колдош керек. Бул азыркы көпчүлүк спортсмендерибиз чыгып атат. Мына эрежеси эр уруш боюнча, ошол эле бокс боюнча, ошол эле барба боюнча, ошол эле мына башка типтер боюнча чыгып аткан балдарыбыздын көпчүлүгү өздөрүнүн мындай иш аракети менен гана чыгып атат да.
эгерде мамлекет колдой турган болсо, мамлекет финансировать эте турган болсо, өтө чоң ийгиликтерге жетишсек болот. Себеби ошол балдарыбыз Кудайга шүгүр, биздин мамлекетибиз бар, биздин элибиз, жерибиз бар, биздин өлкөбүз бар. Ошонун туусун көтөрүп сыймыктанып атышат да. Ошол сыймыктанган балдарыбызды биз колдошубуз керек. Мамлекет колдош керек. Мамлекеттик деңгээлде мына жылда спортко бөлүнгөн акча аз болгондуктан алардын стипендиясы аз берилет, аларга амундирование аз берилет, спорттук мындай бир шарттар жакшы түзүлбөй калып атат. Ушуну мамлекет уже башкача көз карашты карашыбыз керек да. Биз нанды кандай жей турган болсок, спортту дагы ошондой кылып туруп колдошубуз керек. Тамак ашты кандай жеп аткан болсок, спортко дагы ошондой көңүл бурушубуз керек болуп калды да. Андай болбосок, дүйнөлүк баягы спортсмендер менен биз конкуренция боло албай калабыз. Мурда ошондой болчу. Мурда мындай бир жыртык кроссовкалар менен деле чыгып футбол ойноп кете берчү. Же болбосо бир баягы жакшы качествосу жок перчаткалар менен деле бокска чыга берчү. Андай эмес, азыр андай эмес. Азыр бардыгы кымбат баалуу инвентарлар чыкты. Кымбат баалуу спорттук кийим-кечектер чыкты. Кымбат баалуу спорттук мындай бир мелдештер болуп атат. Ошолордун бардыгына барыш, ошолорго катышыш, ошолор менен Кыргызстандын желегин түшүрбөстөн көтөрүп туруш үчүн сөзсүз түрдө финанс керек, акча керек. Акчаны ушу мамлекет ошол маселени катуу көңүл караш керек да. Мен ойлоймун, ошол мамлекетибиз ушул боюнча көбүлөөк көңүл буруш керек. Себеби эгерде биз азыр артта калып кете турган болсок спорттон, кийин кайра аларды кууп жетишибиз кыйын болуп калат. Кууп жетишибиз кыйын болуп калат. Азыртадан ушуга көп көңүлдү бурушубуз керек. Таймыра спорт комплексиндеги спортчулар күн өткөн сайын чеберчилигин арттырып, ийгиликтерди багындыруу аракетинде талыкпай эмгек кыла бермекчи. Эрежени сактай, билгин сакта, бек болуп намызды унутпа, ата журтту унутпа, анын жалгызын Таймурастын жигити бол, Таймурастын жигити бол, Таймурастын. Эрежени сактай, билгин сакта, бек болуп намызды унутпа, ата журтту унутпа, анын жалгызын Таймурастын жигити бол, Таймурастын жигити бол, Таймурастын. Айкөл келет ринг ичинде күчтенеген мушкерле, айкөл болуш үчүн досум бүттенеге күч керек. Булчуңдардын оруганы, максаттын орундалганы, колдон келсе келечекте биринчи орундан алдым. Заман баттыр болуп сен коргот алсыздардын баарын. Ата журтту унутпа, анын жалгызын Таймурастын жигити бол, Таймурастын жигити бол, Таймурастын.